Түгөнген сайын түтөгөн, түнөн бери күчөгөн, түптүү кыргыз тукуму. Өлгөн сайын өрчүгөн, өзүн кызыр ээрчиген, өкүн кыргыз тукуму. Биздин рухубузду эскери унуткарылып, алыстап, андан ийиз жана тарых сыныктары гана калды. Убакыт өтүп, акылман айтуучу жомокчулардын арты менен биз жөнүндө эскерүү кайрадан жанданды. Алардын бири таанымал Саякбай Каралаев болду. Манасты эпос түрүндө жеткирген. Эпоста айтылган байыркыдан калган сөз, баян кылып алган сөз, аталардын алгы сөз айтылбаса дат басат. Айкөлдүн руху улам жанданып, өз элине берилип, эли улам жаңы күч менен алоолонуп чыгып турушу керек. Мына ушул максатта каара салтты, маданиятты жандандыруу үчүн Саякбай Манасчы эл аралык фонду түзүлгөн. Фонд түзүлгөндөн тарта 1 миллион адам тартылып, бул ийгиликтер элибиздин жана өнөктөш демөөрчүлөрүбүздүн жардамы менен ишке ашты. Мындан тышкары, алдыга койгон пландарыбыз боюнча көптөгөн кызыктуу долбоорлорду ишке ашырсак деп келебиз. Анимациялык 3D мультфильм жаратуу, комикс түрүндө Семетей чыгармасын чыгаруу, эпостагы каармандардын сүрөтү менен дептерлерди чыгаруу, 7 күн 7 түн долбоору Сулайман Тол фильмин ишке ашыруу. Эл аралык Саякбай Каралаев фондунун бир бөлүгү болуп, биз менен бирге улуттук рухту жандандыр.